Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Химиялык реакцияларды жазууну улантабыз. Double displacement reaction. Double 2. Displacement орун алмашуу. Reaction реакция. 2 сууда эриген туз реакцияга кирип чөкмөлөрдү пайда кылат. Precipitate чөкмө. Бул жерде А Б менен Б С менен реакцияга кирет. Мындайча айтканда, күмүштүн нитраты бул туз сууда күмүштүн ионуна жана нитрат ионуна ажырайт. Кошулган H хлордагы тузда H+, хлор минус болуп иондорго ажырайт. Бул плюс иону бул жактагы бирикменин терс иону менен реакцияга кирип чөкмөнү пайда кылат. Чөкмө бул жактагы позитив ион, оң ион. Бул жактагы терс ион менен реакцияга кирет. H. Бул теңделдиген. Эми кийинки коргошундун йоду кошулган калий нитрат. Теңдей турган болсок, бул жака 2, бул жерден күмүштүн йоду кошулган натрий NO3. Бул жактан күмүштүн гидроксиди кошулган натрий NO3. Күмүштүн гидроксиди туруксуз болгондуктан ал күмүштүн оксидине айланат, чөкмө болуп кошулган натрийдин нитраты кошулган суу. Теңдей турган болсок, күмүш атому бул жакта 2, бул жакта 1, демек 2-ни жазабыз. Азоттон 2 болду, бул жакта 1, демек бул бирикменин алдына 2-ни жазабыз. Натрийден бул жакта 2, бул жакта 1, демек бул бирикменин алдына 2-ни жазабыз. Суутек атомунан 2, бул жакта дагы 2. Демек кычкылтек 2 көбөйтүү 3 6 кычкылтек. Бул жакта 2 көбөйтүү 1 2, 6-га 2-ни кошсок 8. Бул жакта 1 кычкылтек атому бар, бул жакта 6, 1-ге 6-ны кошсок 7, бул жакта 1 кычкылтек атому, аны менен 8. Бул жерден жездин гидроксиди чөкмө пайда болот. Кошулган натрийдин хлориди. Теңдей турган болсок, бул жака 2, бул жерде барийдин сульфаты кошулган H хлор. Теңдей турган болсок 2. Neutralization reaction. Нейтралдаштыруу реакциясы. Кислота жана негиз реакцияга кирип тузду жана сууну пайда кылат. Эгер аммиак негиз катары реакцияга кирсе, анда бир эле тузду пайда кылат. Бул негиз, бул кислота реакцияга кирип тузду, калийдин хлоридин жана сууну пайда кылат. Бул жерде дагы бул негиз, бул кислота реакцияга кирип натрийдин сульфаты кошулган суу. Теңдей турган болсок, бул жака 2, бул жака 2. Литийдин нитраты туз кошулган суу. Барийдин хлориди туз кошулган суу. Теңдей турган болсок, бул жака 2, бул жака 2. Кальцийдин нитраты кошулган суу 2. Жака дагы 2. Бул аммиак негиз катары реакцияга кирген үчүн жөн эле туз пайда болот. H4. Combustion reactions. Күйүү реакциялары. Органикалык бирикмелер, organic compounds күйгөндө carbon dioxide көмүр кычкыл газы жана суу пайда болот. Бул метан күйгүзө турган болсок, көмүр кычкыл газы болгон суу.
теңдей турган болсок, көмүртек атомунун 1, бул жакта дагы 1, суутек атомунун 4, бул жакта 2, демек бул жака 2-ни. Кызылтек атому 2, бул жакта 2, 4, бул жака 2-ни жазсак 4 келет. Бул дагы органикалык бирикме, күйгүзсөк көмүр кычкыл газы жана суу пайда болот. Көмүртек атомунун 3, бул жакта дагы 3-тү жазабыз. Суутек атомунун 4. Демек, кычкылтектен бул жакта 6, 4 кошсок 10, бул жакка 5-ти жазсак 10 болот. Бул жерден көмүр кычкыл газы жана суу пайда болот. Көмүр кычкыл газынан 6, көмүртек 6, бул жакта дагы 6, суутектен 12, бул жакта 12 кылуу үчүн 6, кызылтек 2 көбөйтүп 6, 12, кошулган 6, 18. 18 алып келүү үчүн бул жакта 6 бар, демек 12-ге алып келүү керек муну, 6-ны жазсак 12. Бул жерде көмүр кычкыл газы жана суу. 2 көмүртек, суутектен 5, муну менен 6, демек бул жака 3. Бул жерде 2 көбөйтүлгөн 2, 4, кошулган 3, 7. 7-ге алып келүү керек бул жакта, 7 болуу керек бул жакта дагы. Бул жакта 1 болгон үчүн бул жакка 3-тү жазсак, 6, 1 менен 7 болот. Бул жерде дагы көмүр кычкыл газы жана суу пайда болот. Көмүрдөн 8, суутектен 9. Кызылтек бул жакта 16, 16-га 9-ду кошсок 25. Бул жакта 25-ке алып келүү үчүн 12,5 берүү керек. 25 бөлүү 2. Же болбосо бардык бирикмелерди 2-ге көбөйтө турган болсок, 2 карбон 18 кошулган 25 O2 16 18. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө сак саламат болгула.